Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көрсөткүчтүү функция. Адам канчалык билимдүү болсо, анын жашоо картасы ошончолук түстүү болот деп улуу француз окумуштуусу бекеринен айтпаса керек. Билимдүү болсоңор балдар, ошончолук акылдуу болосуңар. Демек баарыңарды терең билим алууга чакырып, сабагымды баштамакчымын. Бүгүнкү сабакта көрсөткүчтүү функция түшүнүгү менен таанышасыңар, көрсөткүчтүү функциянын касиеттерин пайдаланып мисалдарды иштейсиңер, көрсөткүчтүү функциянын графигин чээсиңер. Биз жашоодо көптөгөн бийик үйлөрдү, кооз имараттарды көргөндө суктанабыз. Бирок буларды салуу убагындагы ири сызык менен көлөмдөрүн эсептөөдөгү түйшүк болору анык. Ири сызыктуу трапеция менен көлөмдөрүн эсептөөдөгү Ньютон-Лейбниц сунган аныкталган интеграл формуласын карайбыз. Эгерде АБ сегменттин бөлүктөргө бөлүүнүн санын энди чексиз чоңойткондо, башкача айтканда Бны чексиз кичейткенде интегралдык сумма чектүү y пределине болсо, предел xk менен sk k барабар 1, 2 жана башка n чекиттерин тандоодон көз каранды болбосо, анда y саны f от x функциясынын AB сегментиндеги аныкталган интегралы деп аталат. Интеграл Адан Бга чейин f от x dx деп белгиленет. Интегралдык эсептөөлөр биздин заманга чейинки 1800-жылдарда эле байыркы Египеттерде башталыптыр. Буларда деле аянттарды табуу менен көлөмдөрдү табууда, аларды бөлүктөргө бөлүү менен азыркы интегралды суммалоо сыяктуу кылып башталган. Исаак Ньютон менен Готфрид Вильгельм Лейбниц интегралдоо менен дифференциялөөнүн ортосундагы эң негизги байланышты ар бири өз алдынча таап иштеп чыгышкан. Интеграл Адан Бга чейин f от x dx барабар f от b минус f от a Ньютон-Лейбництин формуласы деп аталып калган. Мисал иштейли. Y барабар x 2ден 3гө чейин болсун, аяндын табуу керек дейли. S барабар интеграл 2ден 3гө чейин x dx. Мында биринчи баштапкы функциясын таба алабыз. Силер билесиңер, баштапкы функцияны өткөнбүз. Баштапкы функция дегенде x'тин баштапкы функциясы x квадрат бөлүнгөн 2 болот бизде. Анан алардын чегин коебуз 2ден 3гө чейин. Биринчи чегин болсо 3дүн квадраты 9, 9ду 2ге бөлөбүз, минус 2нин квадраты 4, 4тү 2ге бөлөбүз. Барабар 2,2ден 1 деген жоопко болобуз. Көрсөткүчтүү функция деп кандай функцияны айтабыз? Аныктама. А 1ге барабар эмес кандайдыр бир оң сан болгондо, y барабар анын даражасы x туюнтмасы менен берилген функция көрсөткүчтүү функция деп аталат. Мында a оң сан, x өзгөрмө чоңдук. Көрсөткүчтүү функцияга мисал келтирели. Y барабар 2 даражасы x. Мында a 2ге барабар. Y барабар 2ден 1 даражасы x. Мында a 2ден 1ге барабар. Y барабар 3дүн даражасы x. a 3гө барабар. Y барабар 3дөн 1дин даражасы x. a 3дөн 1ге барабар. Жана ушундай көрсөткүчтүү функциялар көрсөткүчтүү функцияга мисал боло алышат. Көрсөткүчтүү функциянын касиеттерин карайлы. Биринчи касиети — аныкталуу областы чыныгы сандардын көптүгү болот. Экинчи касиети — маанилердин көптүгү жалаң оң сандардын көптүгү. Үчүнчү касиети — x барабар 0 болгондо функциянын мааниси 1ге барабар болот. Төртүнчү касиети — функция жуптагы, тактагы эмес. Бешинчи касиети — эгерде a чоң 0 болсо, функция өсүүчү функция болот. Алтынчы касиети — a 0 менен 1дин арасында болсо, функция кемүүчү функция болот. Графигин карап көрөбүз. a 0дон чоң болгондуктан бул функциянын графигин карап көрсөк, ox ого менен кесилишпейт. a 1ден чоң болгондуктан өсүүчү функция. Ал эми экинчи графикте
а 1 менен 0-дун ортосунда болгондуктан кемүүчү функция. Көрсөткүчтүү функцияда даражанын касиеттерин да колдонобуз. Биринчи касиети а негизи боюнча даражасы p көбөйтүү а негизи боюнча даражасы q барабар негизи а даражалары p плюс q кошулат. Экинчи касиети а даражасы p бөлүнгөн а даражасы q барабар негизи а даражасы p минус q. Үчүнчү касиети анын даражасы p көбөйтүлгөн q кашанын сыртында барабар негизи а даражасы p көбөйтүлгөн q. а в кашанын ичинде даражасы p барабар анын даражасы p vнын даражасы p. Бешинчи касиети а бөлүнгөн vнын даражасы p барабар а бөлүнгөн p бөлчөк сызыгы v бөлүнгөн p. Көнүгүү иштейбиз. Номер 445. Y барабар 3-түн даражасы x функциясынын графигин түзгүлө. Бул функциянын графигин түзүш үчүн x-ка маани берип y-ды табабыз. Муну билесиңер, x-ка маанилерди берип баштайбыз. x-ка минус 2 деген маанини берсек, y барабар 3-түн минус 2-нчи даражасы барабар, бул эч убакта даража минус болбош керек. Муну билип атасыңар, билесиңер бул эрежени. Эми муну 1 бөлүнгөн 3-түн квадраты деп алабыз. Мореки 3-түн минус 2-нчи даражасын. Бул барабар 3-түн квадраты бизде 9га барабар, өзү 1, 9дан 1 деген маанини берди. Эми экинчи минус 1ди коебуз. Минус 1ди койгондо y барабар 3-түн минус 1-нчи даражасы, бул дагы даражасы минус болуп калды. Муну да эреже боюнча 1 бөлүнгөн 3-түн 1-нчи даражасы деп алабыз. Барабар бул 3-төн 1ге. Эми x-ка 0 деген маанини беребиз. 0 деген маанини бергенде y барабар 3-түн 0-нчу даражасы барабар 1ге. Силер жакшы билесиңер, ар кандай сандын 0-нчу даражасы 1ге барабар деген эреже бар бизде. Эми 1ди беребиз. 1ди бергенде y барабар 3-түн 1-нчи даражасы барабар 3. 2-ни беребиз. 2-ни бергенде y барабар 3-түн квадраты барабар 9га. Көрдүңөр, x-ка маанилерди берип, y-дын маанилерин таап алдык. Эми графикти карайбыз. Бул графикти бергенде көрүп атасыңар, графикти караганда минус 2-ни бергенде y 9дан 1 болду, экөөнүн кесилишкен чекитин көрдүңөр. Ал эми минус 1ди бергенде y 3-төн 1ге барабар болду, экөөнүн да кесилишкен чекитин көрдүңөр. Бул минус 2 менен минус 1ди бергенде булардын маанилери 1ге жетпейди. Анткени 9дан 1 3-төн 1 болуп, 1ден кичине сандар. Ал эми 0ди бергенде y 1ге барабар болду, 1дин өзүндө жатып калды чекит. 1ди бергенде y 3-кө барабар болду, көрүп атасыңар. 2-ни бергенде y 9га барабар, экөөнүн кесилиш чекитин көрдүңөр. Графигибиз чийилди. Мында y барабар 3-түн даражасы x функциясынын графиги өсүүчү болду бизде. Эмне үчүн өсүүчү болду? Анткени 3 1ден чоң болду. Бизде башта айтылган касиетке таянсак, а 1ден чоң болсо графигибиз өсүүчү болот дегенбиз. Ошону пайдаланып биздин график өсүүчү функция болду. Да мисал иштейли. Номер 446-нын асы. Y барабар 7-нин даражасы x. Бизде x барабар 3 болсун деген шарт бериптир. Шарт коюптур. Y барабар 7-нин 3-нчү даражасы барабар 343-кө. Бул жерде 7-ни өзүн 3 жолу көбөйтсөк 343 келип чыгат. Эми кийинки шарт болсо x барабар минус 1ге барабар болсун дептир. Мында y барабар 7-нин минус 1-нчи даражасы барабар 7ден 1ге. Экинчи шарт болсо x 2ден 1ге барабар болсун дептир. X барабар 7-нин 2ден 1-нчи даражасы барабар, бул тамыр алдында 7ге. Бысын карайлы. Y барабар 2-нин даражасы x. Y барабар 8 тамыр алдында 2. Ушул эки эсепти чыгарабыз. Булардын биринчи биз эмне алабыз? Негиздерин бирдей негизге келтирип алабыз. 2-нин даражасы x барабар 8ди биз 2-нин кубу деп алсак, анткени туура болот. Эмне үчүн 2-нин кубу бизде 8ди берет. Көбөйтүү тамыр алдында 2 болсо 2-нин 2ден 1-нчи даражасы деп алабыз. Бизде көрүп атасыңар, негиздери окшош болду, 2 болуп. Эми x барабар 3,2ден 1 деп коебуз. Всын карасак, y барабар 5ден 1дин x-нчы даражасы, y барабар 25ден 1. Бул жерден
дагы эмне кылабыз, негиздерин бирдей негизге келтирип алабыз. 5тен 1-дин даражасы x барабар 25тен 1. 25ти эмне кылып алсак болот? Бул жерде 5тен 1-дин квадраты 25тен 1ге барабар. Ошондуктан x барабар 2 болду бизде. Дагы бир көнүгүүлөрдөн карап көрөлү. Y барабар 2-нин даражасы x, y барабар 2ден 1-дин даражасы x функцияларынын графигин түзгүлө. Y барабар 2-нин даражасы x функциясына таблица түзүп алабыз. Силер билесиңер, таблица түзгөндө x-ка маани берип, y-тын маанисин табабыз. X-ка -3-тү бергенде 8ден y-тын мааниси 8ден 1 болуп тур. Ал эми мунун графиги болсо, биздин 2 1ден чоң болгондуктан бул өсүүчү функция болду. Ал эми экинчини карайлы. Y барабар 2ден 1 даражасы x. Мында да функцияга таблица түзүп алабыз. Таблицасы түзүлүп турат. Ал эми бул 2ден 1 1ден кичине болгондуктан мунун графиги кемүүчү функция болду. Көрүп атасыңар. Эми балдар, ошо бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча өз билимиңерди текшергиле. Мунун шарты менен түшүндүрүп кетсем, мен ушул 3 суроону окуйм, 3 суроону берем силерге. Бергенден кийин убакыт берилет. Убакыт берилгенден кийин ушул экилердин жоопторун тапкыла. Биринчи, төмөндөгү көрсөткүчтүү функциялардын кайсынысы өсүүчү? Y барабар 3-түн даражасы x, y барабар 0,5-тин даражасы x, y барабар 3ден 1-дин даражасы x, y барабар 4-түн даражасы x. Экинчи, көрсөткүчтүү функциянын өсүүчү жана кемүүчү касиеттерин пайдаланып төмөндөгүлөрдү салыштыргыла. A'сы 0,3-тин даражасы жана 1, B'сы 3ден 1-дин даражасы 2 жана 1, V'сы 1,5-тин даражасы -3 жана 1,5-тин даражасы -4. Үчүнчү, y барабар 0,5-тин даражасы x көрсөткүчтүү функциясынын төмөндөгү маанилерин тапкыла. X-тын маанилери берилген бизде. X-тын мааниси -2, -1, 0, 1, 2 деген маанилерди берген. Аны x-ка маани берип, y-тын маанилерин табасыңар. Убакыт кетти. Суроолордун жоопторун карайбыз. Төмөндөгү көрсөткүчтүү функциялардын кайсынысы өсүүчү? Y барабар 3-түн даражасы x, y барабар 4-түн даражасы x. Булардын графиги өсүүчү болот функциясы. Экинчи, көрсөткүчтүү функциянын өсүүчү жана кемүүчү касиеттерин пайдаланып төмөндөгүлөрдү салыштыргыла. Жообу 0,7-нин даражасы 3 кичине 1ден. Б'сыныкы 3ден 1-дин даражасы 2 кичине 1ден. V'сы 1,5 даражасы -3 чоң 1,5-тин даражасы -4дөн. Үчүнчү, y барабар 0,5 даражасы x көрсөткүчтүү функциясынын төмөндөгү маанилерин тапкыла. -2-ни бергенде 4 болот экен y-тын мааниси, -1 бергенде 2, 0 бергенде 1, 1 бергенде 0,5, 2-ни бергенде 0,125 болот экен. Үйгө тапшырма номер 447-нин A'сы менен B'сын чыгарып келесиңер. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла.